Саламатсыздар, эфирде күн тартиби программасынын жылды жыйынтыктоочу чыгарылышы өтүп бараткан 2017 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кандай көзгө басар олуттуу мыйзам долбоорлору кабыл алынды же болбосо эл өкүлдөрү тарабынан элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган кандай маселелер көтөрүлүп, алардын аткарылышы кандай болду? Бул боюнча азыр депутаттардын өздөрүнүн пикирин угуп көрсөк. 2017 жыл жакшы эле болду окшойт. Негизги маселе болуп, бул баягы быйыл Кыргыз мамлекетинде негизги мамлекет башчысынын орду алмашып, мыйзамдуу түрдө шайланган президент өз ишмердүүлүгүнө киреше баштады десек, биз ошол чоң баягы маанилүү окуя деп мен эсептейм да. Анан кийин мен Жогорку Кеңештин депутаты катары Жогорку Кеңештин негизги баягы конституцияда көрсөтүлгөн милдеттери бар да. Бул мыйзам чыгарат, мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөйт, анан өкүлчүлүк милдети. Мыйзам чыгардык, бир 11ге жакын мыйзамды чыгарып, ошол депутаттар менен топ болуп, анан кийин өзүбүз көтөргөн мыйзамдар дагы болду. Ошондой эле мыйзамдардын аткарышы жөнүндө дагы бир канча жолу маселелерди көтөрдүк. Бул баягы бүгүнкү күндөгү капиталдык курулуштар боюнча өзгөчө биз көңүл бурдук. Ал бүгүнгө чейин баягы протоколдук тапшырма жабыла элек, ал боюнча биз иштеп атабыз. Социалдык объектилердин курулушу, ошондой эле өкүлчүлүк милдеттерди аткарып аттык. Өкүлчүлүк милдетте ушул негизги элдин бүгүнкү күндөгү социалдык баягы көйгөйлөрү да. Бул баягы жол, суу, мектеп, балдар бакчасы дегендей. Анан бизде бюджетте дайым эле баягы элдердин көйгөйүн көтөргөн көйгөйүн жабууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан биз бир канча кайрымдуулук фонддор менен биргеликте мектептерди, анан кийин балдар бакчасын салганга аракет кылып атабыз да. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы комиссияда көрсөтүлгөн милдеттерибизди так аткарууга аракет кылдык. Калганын эл өзү баа берет да. Эми 2018 жылы биздин элибизге мындай тынчтыктын жылы болсун, аманчылыктын жылы болсун, ар бир үй бүлөдө бактылуулук болсун, эч качан энелерибиздин көздөрүнөн жаш акпасын, балдарыбыздын, энелерибиздин, ар бир үй бүлө мүчөсүнүн жүзүнөн күлүп кетпесин. Өтүп бараткан жылга кандай баа берет элеңиз? Рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биринчи кезекте жалпы ушу Кыргызстанды, кыргыздарды, кыргыз элиме ушу жаңы келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Ушу жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун, эл жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Эми 2017 жыл деле жаман жыл болгон жок. Бул жылда парламент бир топ жакшы элге керектүү болгон мыйзамдарды кабыл алды. Мен аларды атап кетсем, биринчи кезекте ушул конституцияга болгон өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол конституцияга кирген өзгөртүүлөрдүн негизинде андан кийинки мыйзамдар ошол конституциянын тартиптеринен келип чыккан мыйзамдарды кабыл алдык. Андан сырткары мына 2017 жылы өлкөбүздө эң чоң саясий кампания бул президенттик шайлоону өткөрдүк. Президенттик шайлоодагы эң татыктуу, тынч, эли журтубуз туура тандап, туура шайлоо болду. Баардыгыбыз ошол туура шайлоону уюштурууга ошол биздин парламенттагы чоң көңүл буруп, тийиштүү болгон мыйзамдарды кабыл алып берип, ошонун мындай укуктук жактан камсыз кылдык. Андан сырткары мен профилдик комитеттин башчысы катары ушу айыл чарба багытында дагы бир топ мыйзамдарды кабыл алганга жетиштик. Жалпылап кайта турган болсом, 100дөн ашык мыйзам кабыл алыптырбыз. 17-18 сыртка чыгып отурумдарды өткөрдүк. Андан сырткары парламенттик угуулар болду. Ушул биздин комитет аркылуу мына эл арасында эң кызуу талкууну жараткан мыйзамсыз салынып кеткен үйлөрдү, жерлерди трансформациялоо мыйзамы каралды. Андан сырткары ушул айыл чарба багытында кооперативдерди соода сатып түйүндөрүн, ушул айыл чарба продукцияларын сатуу үчүн логистикалык борборлорду уюштуруу боюнча, МТСтерди уюштуруу боюнча бир топ жаңы мыйзамдарды кабыл алганга жетиштик. Кудай буйрса биз алардын үзүрүн ушул 18 жылдан баштап көрүп баштайбыз деген ойдомун. Республика Ата журт фракциясы көтөргөн маселелердин канчасы ушу жыл ичинде аткарылды же болбосо аткарылбай калды? Эми 2015 жылы элибиздин астында шайлоого чыкканда 15 биздин
программабыз 15 мыйзамдан турат деп чыкканбыз. Аны өзүңүздөр билесиздер. Айыл чарба кредити боюнча мыйзам, ипотекалык кредит боюнча мыйзам, мугалимдерге, врачтарга жана кош тилдүүлүк, мигранттарга байланыштуу жана башка маселелерге бөлөп. Эми анын баардыгын бирден айтып отурсам болот, бирок кыскача айтайын, анын дээрлик бүгүнкүгө чейин bir 60% ошо 15 мыйзамдын ишке ашты. Эң негизги окуя бул президенттик шайлоо болду. Бая утуп алган азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович 55% алды, 54%, биз 34% алдык. Биздин лидер, оппозициялык лидер да. Эми тарыхты карап көрсөңүздөр, оппозициялык лидерлер эми 5%-тен ашык эч качан алган эмес да. Бул дүйнөгө мен ойлойм бир өзгөчө бир үлгү болуп көрсөттүк го деп ойлойм. Бардык эле кымыш өлкөлөрдүн ичинен демократиялык өнүгүүнүн жолундагы бир үлгү болду деп айтат элем. Анан эми талаш тартыш көп, ал шайлоо боюнча дагы. Анын бардыгын баягы мыйзамдарды оңдоо менен жана көп иш бар алдыдачы. Мына 2018-жылдын астында турабыз. Эмне деп айтар элем? Баягы чын жүрөктөн өзүм атыман Республика Ата журт фракциясынын жамаатынын атынан биздин мекендештерибизди, кыргыз элибизди чын жүрөктөн келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Бул жаңы жылыбыз тынчтыктын, биримдиктин, бакубатчылыктын жылы болсун. Эң негизгиси тынчтык менен ынтымак. Анан калган иштердин бардыгы болот го деп ойлойм. Мына жыл ичинде кандай иштерди аткардыңыз? Анан жаңы жыл келатат. Жаңы жылда элге кандай каалоо тилектериңиз бар? Эми жылдын эң негизги мындай иши болуп, быйылкы шайлоо болду да. Президентибиз шайланды. Кийинки келе жаткан жылыбыз жакшы жылдардан болуп, өлкөбүздүн экономикасы өсүп, быйылкы жылдагы биздин жаңылыштыктар болсо, иштелбей калган иштерибиз болсо, ошонун баары эски жыл менен калып, жаңы жылда бир жаңы иштердин мындай келечеги болуш керек деп ойлойм да. Жалпы кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктайм. Өтүп бараткан жылда парламент кандай алгылыктуу мыйзамдарды кабыл алды? Алардын аткарылышы кандай болуп атат? 300 мыйзам тегерегинде кабыл алынды. Бирок маанилүүлөрү бул шайлоо жөнүндө мына мыйзамдарга президент указы менен түзүлгөн жумуш топ өзүнүн өзгөртүү сунуштары менен чыгып, ал мыйзамдар кабыл алынды. Трансформация боюнча мыйзамны кабыл алып, бирок бүгүнкү күндө макулдашуу варианты менен иштелип чыгып жатат. 2018-жыл кыргыз мамлекетине стабилдүүлүктү алып келген, өнүгүүнү, берекени алып келген жакшы жылдардан болсун демекчимин. Ар бир үйдө тынчтык, амандык болсун. Биздин сыртта эмгектенип жүргөн эмгек мигранттарыбыздын тапканына жараткан береке пейиз берсин. Эл журтубуз аман болуп, асманыбыз ачык, жакшы маанайда болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Өтүп бараткан 2017-жыл сиз эмнеси менен эсиңизде калды? Кандай ийгиликтер болду? Кандай парламентте жетишкендиктер болду? Биринчиден, жалпы мен үчүн 2017-жыл аябай мындай эң жакшы жылдардын бири болду. Анткени мындай кыздуу болдум. Ошол бирок экинчи жагынан тилекке каршы аябай өкүнүчтүү нерсе. Анткени Орбек Черкешевичтин жоксуздугу азыркы учурда аябай сезилип атат. Жалпысынан кыргыз эл үчүн кандай жыл болду десем, менимче жемиштүү жыл болду. Ушул жылы жаңы президент шайладык. Ушул эми буюрса 2018-жылы ушул мындай тыгыз мамиледе иштеп, буюрса ушул көп жакшылыктарды дагы кылабыз деген оюбуз бар. Көп жакшы мыйзамдарды чыгарабыз деген оюбуз бар. Иса Шейшенкулович, айтсаңыз, мыйзам чыгаруучу катары, КСДП фракциясынын лидери катары өтүп бараткан жыл сизге эмнеси менен эсиңизде калды? Биринчиден, жыл жакшы өттү деп айтыш керек. Тынч аман, кырсыгы жок. Эл журтта стабилдүүлүк болду. Бул биринчиден. Экинчиден, эң орчундуу маселе болду. Бул өзүбүздүн президентти шайладык 17-жылы. Андан тышкары биз эң оболу биздин баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди.
жана бөлөк мыйзамдар. Эми жүздөгөн мыйзамдарды кабыл алдык. Ар бир мыйзамдын өзүнүн мааниси бар. Ар бир мыйзам ушу биздин жашоо турмушка, экономикага, социалдык маселелерди чечүүдөгү жардам бере турган, ошону чече турган, ошонун жолун тактай турган мыйзамдарды кабыл алдык. Мунун баары тең мен ойлойм өкмөткө ушул биздин мамлекет үчүн эң керектүү мыйзамдар деп ойлойм. Ынтымактуу иштедик. Андан тышкары жаңы өкмөттүн курамын шайладык. Анын программасын бекиттик. Мына алардан да азыр үмүтүбүз зор. Ошол айтылган программасын аткарат деп, аткарбаса эл алдында жооп бериш керек. Андан тышкары спикерибизди шайладык. Жаңы спикерди бу дагы мен ойлойм мааниси бар биздин парламент үчүн. Ошон үчүн көп жакшы нерселер болду. Эми жаңы жылдан ар дайым үмүт кылабыз. Жаңы жылды күтөбүз. Жаңы жыл биринчиден элибизге, журтубузга тынччылык келген жыл болсун. Кырсыктардан Кудай сактасын. Ачманыбыз, асманыбыз ачык болсун. Ар бир үй бүлөдө бакыт талай болсун. Дин соолук болсун. Элибизде тынчтык болсун. Баарыңыздарды, урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн дагы жолу куттуктайм. Элибиз аман болсун, жергебизде тынчтык болсун деп көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Парламент кабарлары менен кененирээк кеңеш KG сайты аркылуу таанышсаңыздар болот. Саламатта туруңуздар.